Омир каналында соңғы жаңылықтар, алар мен сіздерді мен Найзик Атамбекова таныштырам. Саламатсыздарбы. Бишкек мэріне шаардык кеңеш депутаттары эки талапкерлерди жылдырышты. Мэрди шайлоо 11 январда өтөт. Ал арада Токтогул ГЭСиндеги аварияга учураган 2 агрегат 5 январдан тарта ишке кирери күтүлүүдө. Агрегаттын оңдоо иштери белгиленген мөөнөттөн 10 күнгө эрте бүттү. Жана да жамаат коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы өзгөрүп, Бардюжанын ордуна Валерий Семириков басты. Ушул жана башка жаңылыктарды эми кенен мазмунда. Бүгүн 4 январда Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктады. Буга чейин Бишкек шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция азыркы мэр Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайра көрсөткөн. Ал эми оппозициядагы Өнүгүү прогресс фракциясы Нурдин Абдылдаевди жылдырган эле. Бишкек шаардык мэрин шайлоо 11 январда өтөт. Башка кабарлардан эртең 5 январдан тарта Токтогул ГЭСинде иштен чыккан агрегаттардын бири кайрадан колдонууга кирет. Бул тууралуу Өнөр жай энергетика жана кийин казуу комитетинен билдиришти. Маалыматтарга караганда кабелдик зымдардын ремонту башта айтылган мөөнөттөн 10 күнгө эрте бүткөн. Учурда станциядагы иш өз нугуна кирип калды. Ошондой эле аталган комитет жаңы жылдын алгачкы күндөрү Кыргызстандын энергосистемасы штаттык режимде иш алып барып, ири авариялык жарык өчүрүүлөр болбогонун билдирет. Кыргызстандыктар өткөн дем алыштарда суткасына 54-55 миллион киловатт саат электр энергиясын керектегени белгилүү болду. Эске салсак, Токтогул ГЭСинде авария 16 декабрда орун алып, 2800 метрдик кабелдик зымдар иштен чыккан эле. Жаздын алды менен ГЭСтеги авария орун алган агрегатта толугу менен ремонт иштерин жүргүзүү күтүлүүдө. Көп жумуштар аяктап калды, 90% деп айтсак болот. Азыркы учурда жумуштарды контролдоп атабыз. Это анализ масла, химанализ масла, хроманализ масла. Ойлоп атабыз, онунан дери андан эрте ишке киргизебиз. Борбор Азияда гидроресурстарга бай, бирок кышкысын жарык ачылыгын тартып келген дагы бир өлкө. Тажикстанда электр жарыгына болгон чектөөлөр эми жеңилдетилет. Шаршембиден баштап карапайым абоненттер үчүн жарыкты берүү 5 саатка узартылып, свет таңкы саат 5:00-дөн 22:00-гө чейин үзгүлтүксүз берилет. Барки точка мамлекеттик энергохолдинги билдиргендей, бара-бара жарыкка болгон чектөө толугу менен алынып салынат. Эске салсак, Тажикстанда жарык өчүрүү 1 ноябрдан башталган, бирок Душанбе 2 жылуулук борбордун ишке кириши менен батирлерге жарык берүү убактысы бир аз узартылган. Ушул тапта Тажикстанда жарык суткасына 12 сааттан гана берилип жатат. Ошондо да мамлекет калкты электр энергиясын үнөмдөөгө чакырууда. Эми эл аралык темадан 1 январдан тарта жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчылык кызматынын убактылуу милдетин аткаруучу болуп Валерий Семириков дайындалды. Буга чейин Семириков 2 мурунку баш катчы Николай Бардюжанын орун басары болуп кызмат өтөп келген. Эске салсак, Бардюжа жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчылыгына 2003 жылдан бери иш алып барды. 2015 жылы Москвадагы уюмдун саммитинде аны ыйгар муктар 2017 жылдын 1 январына чейин узартуу чечими кабыл алынган. Семириков бул кызматта канча мөөнөт иш алып барары тууралуу уюмдун расмий сайтында кошумча маалымат берилген жок. Белгилегечү нерсе, ЖККУнун баш катчылык кызматы ротациялык тартипте Армениядан өкүлгө өтүүсү керек эле. Жамааттык коопсуздук келишим уюму 1992 жылы түптөлүп, ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Жаңылыктарды улантабыз, бир аздан соң сиздер. Кыргызстанда тамекиге акциздик салык көтөрүлдү. Эми тамекиге болгон чекен баа 40 сомго чыкты. Январда газга болгон баа 14 сом 48 тыйынга чыгат. Жана кыргызстандык жаш илимпоз Роскосмос сынагында ийгиликке жетип, ал эми кыргызстандык дагы бир жаран Семетей төлөгөн тегин ФИДЕ версиясы боюнча Кыргызстандын мыкты шахматчысы болгондугу аныкталды. Ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк кабардар болосуздар. Кыргызстанда мындан ары тамекиге болгон чекене баа 40 сомдон түшпөйт. Бул тууралуу буйрукка өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдирет. Тамекиге болгон акциздик салык баасын көтөрүлүп, мында мамлекеттик бюджет 200 миллион сомго пайда табары айтылды. Тамекиге болгон бааны көзөмөлдөө милдети мамлекеттик салык кызматына жүктөлдү. Кыргызстанда тамекиге болгон акциздик салык Евразиялык экономика биримдигине мүчө башка өлкөлөрдөн кыйла эле төмөн экендиги айтылып жүрө тамекиге болгон баа Орусия, Казакстан жана Беларустагы бааларга тең эле белгиленди.
Жергиликтүү жаңылыктарды улантабыз. Январь айында 1 кубометр көлөмүндөгү газдын баасы 14 сом 48 тыйын болот. Газпром Кыргызстан билдиргендей, өнөр жай коммерциялык жана бюджеттик уюмдар үчүн баа 17 сом 75 тыйынга бычылды. Газга болгон баа 31 декабрдагы доллардын наркына карата эсептелди. Эске салсак, отун энергетикалык комплекси агенттигинин буйругуна ылайык Газпром Кыргызстан ай сайын тарифтер тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү. Жаңы баалар эскиден билинер, билинбес эле айырмаланат. Ал декабрда газга болгон баа кадимки абоненттер үчүн 14 сом 47 тыйын эле, ал эми коммерциялык уюмдар үчүн 17 сом 74 тыйынды түзгөн. Жагымдуу кабарлардан кыргызстандык жаш илимпоз Нурлан Усубалиев Роскосмос уюштурган сынактык жеңүүчүлөрдүн бири болду. Орусиялык массалык маалымат каражаттары жазгандай, бул сынактын негизги максаты Орусиянын ракеталык космостук тармагы үчүн жаңы кадрларды издөө. Новый космос долбоорунун алкагында сынак катышуучулары космостук техника үчүн өздөрүнүн инновациялык программаларын сунушташкан. Майда башталып октябрда жыйынтыкталган сынакка баш аягы 100гө жакын эмгек келип түшкөн. Белгилегечи жагдай, бул сынак биринчи ирет өтүп, мындан ары жыл сайын уюштурулуп турмакчы. Кыргызстандык илимпоз сынак жыйынтыгында эмне жеңгени тууралуу айтылган жок. Соңунда эми спорт жаңылыктарынан Семетей Төлөгөнтегин шахмат боюнча эл аралык федерация версиясы боюнча кыргызстандык шахматчылар рейтингинде биринчиликти алды. Буга чейин 2016 жылдын ноябрь айында Семетей Казакстанда өткөн шахмат боюнча эл аралык турнирде алтын жеңип келген эле. Кыргызстандагы мыкты шахматчылар өңдөө тууралуу маалымат федерациянын расмий сайтында жайгаштырылды. Дүйнөлүк рейтинг боюнча Казакстан шахмат жаатында 180 өлкө ичинен 94-орунду ээлейт. Ушун менен 11 каналы жаңылыктарын жыйынтыктайт. Бизди интернетте таап көрө алсаңыздар болот. YouTube, Facebook баракчаларыбызда баш багып туруңуздар. Мен болсо сиздер менен эртеңки чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.